бүгүнкү маанайыңар кандай? Жакшы. Бүгүн балдар биз адай окуу сабагын өтүп баштайбыз. Биз бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүн мына мен доскага илип койдум, бүгүнкү ушул бөлүмдөр менен иштейбиз баарыбыз. Эң биринчи балдар, бүгүн бири-бирибизге жагымдуу маанай каалап алыш үчүн бири-бирибизди карап жылмайып коелу. Бири-бирибизди карайбыз, жылмаябыз, күлөбүз кана. Азаматсыздар балдар, бүгүнкү ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сабагыбызды өтүүгө даярбызбы? Ооба. Балдар, алдыңарда, баарыңардын алдыңарда мына мондай жекече баалоо бул гүл турат, ар бир окуучу жооп берген сайын алдыгы жерде көпөлөктөр турат. Жооп берген окуучу ушул гүлдөргө көпөлөктөрдү чаптай бересиңер, макулбу? Ал эми топтук баалоо болсо мен 2 топко бөлүп алдым. Мына биринчи топ бул таранчы тобу, экинчи топ чабалекей тобу. Ар бир жооп берген сайын мен силерди мондай жумуртка менен баалап турам. Кайсыл топ көп жумуртка чогултса, ошол топ анан сабактын аягында эмне болот? Жеңишке жетет. Эми балдар, сабакты баштаардан мурдун биз алтын эреже менен таанышалы. Бүгүнкү алтын эреже өз оюбузду эркин айтабыз. Сабакка кечикпей келебиз, бири-бирибизди сыйлайбыз, суроолорго так жооп беребиз. Сабакка активдүү катышабыз. Бүгүнкү алтын эрежени кабыл алабызбы? Кабыл алабыз. Азаматсыңар балдар, демек кабыл алсак, бүгүнкү алтын эрежелерди бузбай, сабагыбызды жакшы өткөнгө аракет кылалы. Балдар, астыңарда мен тест даярдап койгом, өтүлгөн тема менен кайталоо иретинде. Кана баштайбыз. Кана бүттүңөрбү? Бүттүм. Кол көтөрүп жооп беребиз, бүттүк. Эми балдар, ошол туура жоопту тапкандар карайбыз. Кайсыл сөз чыгып калды туура жооптордон? Жаз. Туура. Жаз. Азаматсыңар балдар, жаз деген. Биз демек өткөн темада жаз деген теманы өтүптүр. Жаз мезгили жөнүндө ким кандай ойлорду айтып койсуңар? Жаз жөнүндө ким эмнени билет? Кана райып тур. Жазда дыйкандар картошка айдап. Азаматсың, жер иштетүү башталат экен, кана? Азамат чөптөр өстө баштайт экен. Айдай. Жазында гүлдөр өсүп, бачечеге чыгат. Азамат. Чөптөр өсүп, огороддорду сугарышат. Азамат огороддорду сугарышат экен. Иштер башталат. Жазгы иштер башталат экен. Азаматсыңар баарыңардын оюңар туура балдар. Демек, жазында эмне болот экен? Жер иштете баштайт экен, чөптөр чыга баштайт экен, алма өрүктөрдүн баардыгы эмне болот экен? Гүлдөй баштайт экен. Азаматсыңар. Балдар, эми биз бүгүнкү темабыз, жаңы темабыз таранчы менен чабалекей деген теманы өтөбүз, балдар. Бүгүнкү сабакка эмне максат кое аласыңар? Эмне кылабыз деп ойлойсуңар? Таранчы менен чабалекейди окуп, биргеликтештик. Азамат, айта кой. Таранчы менен чабалекейдин үйрөнүп. Таранчы менен чабалекей жөнүндө билет экенбиз, алай айта кой. Чабалекей жөнүндө көп билет. Көп билет экенбиз. Ал Сейит кана эмне жөнүндө, эмне кылабыз деп ойлойсуң? Чабалекей менен таранчы жакшы окуп, бирге окуп, Азамат 5 алып. Азамат 5 алат экенбиз. Дагы ким айтат, Алинур? Чабалекей менен таранчыны жакшы окуп. Азамат. Демек балдар, баарыңардын оюңар туура. Демек биз бүгүнкү темасында айтып тургандай эле таранчы менен чабалекей деген жаныбарлар жөнүндө, канаттуулар жөнүндө үйрөнөт экенбиз, адай окуудан ошол тема бөлүмдү окуйт экенбиз. Эми балдар, карайбыз. Таранчы менен чабалекей деген орус эл жазуучусу Толстой автору Лев Толстой. Азаматсыңар. Демек ушул кишинин чыгармасы экен. Лев Толстойдун эң айткан сөзү бар экен. Карайбыз, баардык адамдар ак эмгектенип, жөнөкөй жашоодо жашаш керек деп. Ким айтты? Лев Толстой. Азаматсыңар. Белгиле балдар, китебибизди ачабыз 152 бетти. Баарыбыз. Таранчы менен чабалекей. Мен окуп берем.
суроолорго жооп берип турасыңар. Макулсыңарбы? Таранчы менен чабалекей. Колубузду коебуз балдар баарыбыз. Bir күнү мен чатырчанын астындагы чабалекейдин уяасын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уяасы бош калды. Алар учуп жүргөн убакытта чатырчадан bir таранчы учуп келип, уяанын үстүнө конду. Эки жагын карап турду да, уяанын ичине кирип кетти. Анан уяадан башын чыгарып, чыркылдай баштады. Эмне жөнүндө болду? Кол көтөрөбүз. Таранчы деген чабалекейдин уясына кирип кетет. Чабалекей уясынан кетип калат. Азамат дагы Эки чабалекей уясынан учуп кеткенде таранчы бир убакта кирип кетет. Азамат. Эми андан аруугабыз. Анын артынан бир аздан кийин уяга чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясында отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордун бир чактыда учуп кетти. Таранчы уядан чыккан жок. Отуруп алып, чыркылдай берди. Эмне жөнүндө болду? Экинчи бөлүмү айтамын. Анын артынан бир аздан кийин чабалекей келип, уяда отурган мейманды көрүп, Анын артынан, Азамат бул топтон дагы кийин айтамын. Ал чабалекей уясына келип, экөө кетип калган, бир чаап кетип калышат. Азаматсыңар. Андан аркы угабыз, колубузду коебуз. Чабалекейлер кайра дагы уяга учуп келишип, отурган таранчыны көрүштү да кайра учуп кетишти. Алар куру бекер учуп келишкен жок. Ар кимиси ооздоруна балчыктан алып келишип, аз-аздан уяанын жылчыгын бүдөй беришти. Жылчык кичирее берди. А дегенде уядан таранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин баш эле көрүнүп калды. Акырында такыр эч немеси көрүнбөй калды. Чабалекей таранчыны уяанын ичине балчык менен бекитип коюшту да, ышкырык менен үйдү тегерене айланып учуп жүрүштү. Кана эмне жөнүндө болду аякка эстардап атаган? Балчык ооздоруна салып алып, анан бекитип, анан таранчынын башы көрүнүп калганда, анан менен ышкырып айланышат. Азамат, Алинур айта кой. Таранчылар, чабалекейлер таранча отурган жерге балчыктарды алып бүдөй баштап, анан деген ышкырып үйдүн айланып учуп жүрүштү дейт. Сен толуктап койчу. Чабалекейлер оозуна балчыктан алып, уянын жабыктарын бүтөй беришти дейт. Уянын оозу эмне болду дейт? Улам кичирее берди дейт. Азамат, эми балдар, демек азыркы бөлүмдө биз деген чалгында окуу көндүмүн окуйлу. Мен бир сөздү айтам, силер ошол сүйлөмдү табасыңар, Карайбыз. Баарыбыз китепти карайбыз. Чатырчадан бир таранча баарыбыз эмес, окуйгон ким? Чатырчадан бир таранча учуп келип, уянын үстүнө конду. Азамат, ордун бир чактыда учуп кетти. Азамат, андан кийин куруп Элмирза айта Куру бекер учуп келишкен жок. Азаматсыңар балдар, келгиле. Демек, азыркы бөлүмдөн биз сөздүк ишин да жүргүзүп коелу балдарына. Сөздүк иши мейман деген бар экен. Бул эмнени билдирет экен? Конок дегенди билдирет экен. Ал эми балчык деген булай менен чөптүн эмнеси аралашмасы дейт. Азаматсыңар балдар, эми мен суроо берейин, ошолорго жооп бере калгыла. Чабалекейдин уясына таранчы эмне үчүн кирип алды? Анткени үйү жок болчу. Азамат, анткени үйү жок болчу. Эми жалкоо болчу, анан кууган ач көз болчу. Жалкоо болчу, Демек башка бирөөнүн үйүн тартып алайын деп келипти. Чабалекей таранчыны кантип жазалашты? Алар болсо жанакы эбеткенден бир чаап кетип калышкан. Азамат, чабалекейлердин бул жазасы туура болду деп ойлойсуңарбы? Азамат, туура болду деп ойлойсуңар. Дагы ким кандай ойлойт? Туура болдубу? Мен туура болду. Азамат. Андан кийин бирөөнүн нерсесин уруксатсыз ээлеп алуу туурабы? Демек бул эмне экен? Жаман адаттарга
кирет экен. Эми балдар, азыр мен силердин алдыңарга тапшырма берем 2 топко. Азыр бүгүнкү тапшырмабыз биздики өзгөчө болот. Мондай сыйкырдуу сандыгыбыз бар, карайбыз. Мен ачам 2 топко 2 тапшырма берем. Макулсуңарбы? Макулсуңар, Мынакей. Демек, 1 топко класстер экен, таранчы тобуна класстерди берейин дагы. Ал эми 2 топко чыгарманын картасын берем. Белгилесек, таранчы жөнүндө. Баарыбыз ынтымакта топ менен иштейбиз, балдар. Отуруп алып топ менен иштейбиз. Ana kayısıl top birinci bütün geriler. Uruşbayız. Uruşbayız ya, ıltımakla işleyiz. Sana kayısı top bitti balдар çıkalı doskalar. Kana git çıkar. Gel Kana çavaleki toğu bittiniz mi? Gel al, gel baltar gel. Gel bulduğumlar gel. Kim ayıp verin. İşte gel işin yapacağız. Kim ayıp verin. Gel ağır bir yer özüm öldür. İşte gel işin yaptı. Ayıp veren Allah. Gel birinci tarançı toğu bitti. Kana kim arkasında? Tarançı uçak, kanatlı, jalko, kichinekey, kurum, kış kelgende ketpeydi. Azamat. Tural balдар. Тура. Kim etimize ayta var. Bakalım başlаушы бұл деген. Чабалекке ұшып кеткенде таранчы үйіне қоналған абыл деген. Ортосы, не оқыған ортосы деген, бұл деген ұясын бүтой шыққан. Бүтой береді, Ал оқыған аяғы ұясын бүтіп салып, аран айланып ұчалып шығады. Азаматсыңар. 2 топқа кен қана қол чауылар. 2 топқа кен, мұнақи 2-ден, ұяңарға 2-ден жұмыртқа салып қойын. Азаматсыңар. Эми балдар, мен ушул жерден таранчы менен чабалекей жөнүндө дагы силерге кичине кошумча маалымат бере кетейин да. Таранчы мынакей, таранчынын дене узундугу 15-17 сантиметр болот экен. Ал эми салмагы 30-35 грамм болот экен. Демек бул эң кичинекей эле чымчык экен. Ал эми чабалекейдин узундугу 10-12 сантиметр, канаттары узун, учтуу келип, узак убакытка тез учуп жүрүүгө ыңгайлашкан. Бул чабалекейдик эмне менен, чымын-чиркей менен, кээ бир түрү болсо арчанын ашы менен тамактанышат экен. Булардын чабалекейдин буттары кыска болот экен балдар. Булар көпкө басып жүрө алышпайт экен.
Булар жанакы үй саларда эле, үй салып, уя салууга ошол убакыт эле кичине эле басат экен да, бул көбүнчө учурда учуп жүрөт экен. Түшүндүңөрбү? Азаматсыңар. Ана мен эми ача койдум. Азамат, ал сайтта эң жакшы маалыматты айтып бердим, мынакей. Чабалекейдин куйругу эмне экен? Ача коюп турат экен. Азаматсыңар, балдар, жооп берген балдар, ар бириң өзүңдү баалап тургула, Эми балдар, келгиле эс алуу мүнөтүн. Карагала туралы. Акку болуп учабыз, бири алоло, балык болуп сүзөбүз, терең көлдөрдө. Азаматсыңар, отурабыз балдар. Эми балдар, мен азыр ар бириңерге бирден тапшырма тарата калайын. Söz табабыз, балдар, катылган сөздөр бар. Ошону ким биринчи таба калат? Тез-тезден. Тез-тезден. Мынакей, бат-баттан. Эптеби? Кана балдар, ким кайсыл сөздү таптыңар? Кайсыл сөздү таптыңар? Болгула. Ким бүттү? Азамат Сардари, айтагы кайсы сөздөрдү таптың? Таранчы, балчык, чабалекей. Азамат, таранчы, балчык, чабалекей деген сөздөр. Айтагы Таранчы, балчык, чабалекей. Азаматсыңар, балдар, азаматсыңар, болду, баарыңар ушундай болду. Алды тапшырманы жаныңарга коюп койгула. Демек, катылган сөздөр таранчы, чабалекей, балчык деген сөздөр экен, Азаматсыңар, эми балдар, кийинки сандыгыбыздын кийинки тапшырмасы дагы бар. Карайбыз. Ар ким өзүңдү баалап тургула, балдар. Кийинки тапшырмабыз бир топко жылдыз формасы, ал эми экинчи топко сөздөн сөз куруу дейт. Силер таранчы деген сөздөн сөз таба алгыла. Силер болсо жылдыз формасын колдонгонго. Булдуй отурабыз. Кана кайсыл топ биринчи бүтөт, балдар? Ana, gelgile. Tarançı toğu büttü, topşurmasın. Gel. Büttün örü, baldır. Gel. Kim ayıp verelim? Sen ayıtasın mısın? Gel. Ayta koy. Aylita, özüngdün tapşırmalı. Ayta koy, kana oturabız, tınçlanabız. Ağır kim özüngdü koyla. Azamat. Sana 4. Tamgaların sаны 9 eкен. Азаматсың. Демек балдар, чабалекей деген сөздө тыбыштардын саны, тамгалардын саны 9 экен, муундардын саны 4, үнсүз тыбыштар 5, ал эми үндүү тыбыштардан 4 экен. Азаматсыңар, келгиле. Таранчы деген сөздөн сөз куралыла деген. Таранчадан тар, адам, тадан. Азамат. Демек 3 сөз таптырсыңар, отургула. Демек мен топторду баалап коеюн, балдар. Таранчы тоğuna ekili, sizler жакшы иштептирсиңер. Ал эми чабалекей силер 3 эле сөз таап калыпсыздар. 1 эле жумуртка берейин, Балдар,
Эми кийинки топту карайбыз. Кийинки тапшырмабызда мынакей эң жакшы жооп берген командаларга, топторго ушундай сыйлыктар бар экен. Бул силерге, ал эми бул силерге. Эми балдар, алдыңардагы жекече баллоодо көпөлөк бүгүнкү тапшырма, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоодо балдар, бул кайсылык эле? Көз ыкмасы. Кана ким жооп бере алат? Эмнени көрүп турасыңар балдар? Мен айтсам болобу? Айта кой. Чабалекейлер уясына учуп келаткан. Дагы. Абай, айта кой, дагы ким көрүп турасың? Таранчы уяга коналган. Таранчы уяга конгон көрүп турасың. Чабалекейлер учуп келип, аны чапкан. Чабалекейлер учуп келаткан. Эмнени угуп турасыңар? Эмнени угуп атабыз? Чабалекейлер учуп жүргөндөр дагы. Чабалекейлер сайрап аткан. Чабалекейлер öyle oldu. Sur da. Азамат. Чабалекей менен таранчынын Азамат. Эми сезип турасыңар. Эмнени сезип атасыңар? Эмнени сезип атасың, Нурай? Таранчы бирөөнүн ыясына отуруп чыркылдап аткан. Чыркылдап аткан сезип атат. Дагы Сардар айта кой. Чабалекейлер учуп келип чыркылдап тигине чапкан. Азамат. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы мына ушул менен жыйынтыктадык балдар, көз ыкмасы менен. Эми балдар, алдыңардагы баалоолоруңар ким канча көпөлөк алды? Ким канча көпөлөк алды? Сардардыкы 4 экен, 5 экен. Мына Сардардыкы 5 экен, ким 5 көпөлөк алды? 5 көпөлөк алган. Демек, 4-5 көпөлөк алгандын баарыңарга 5, ал эми 3 көпөлөк алгандарга 4, ал эми 2 көпөлөк алгандар эмне болот? 2-1 алгандарга 3 коёбуз, балдар. Демек, баарыбыз үйдөн таранчы менен чабалекей деген теманы окуп, эмкиде түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер, макулбу? Топту баалоо, чабалекей тобунда мынакей 3 жумурт болуп калды. Ал эми силерде 4 жумурт болду. Демек, биздин бүгүнкү сабакта кайсы топ жакшы катышыптыр? Таранчы тобу, келгиле кол чаап коелу. Азаматсар балдар үйгө тапшырманы, ушул теманы эмне кылабыз, окуп беребиз.